Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Казакстанга болгон иш сапарынын жүрүшүндө Беларусь Республикасынын премьер-министри менен жолукту. Жолугушуу Алматы шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынынын алкагында өттү. Минкап башчысы Кыргызстан жана Беларусь элдеринин ортосундагы жалпы тарыхый эс тутумга жана өз ара колдоого умтулууга негизделген достук мамилелер калыптанганын белгиледи. Ал президент Садыр Жапаровдун атынан Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун дарегине куттуктоо сөздөрүн жана каалоолорун айтты. Өз кезегинде Беларусь Республикасынын премьер-министри ар кыл тармактардагы кызматташтыкты мындан ары чыңоого даяр экендигин белгиледи. Минкап башчысын Беларуска расмий сапары менен келип кетүүгө чакырды. Ал Кыргызстан Беларустун соода-экономикалык чөйрөдөгү ишенимдүү жана маанилүү өнөктөшү болуп саналарын баса белгиледи. Биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда жакшы динамика байкалып жатканын кошумчалады. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Беларусь кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода-экономикалык байланыштарды, инвестициялык өнөктөштүктү жана өнөр жай кооперациясын өнүктүрүүнү талкуулашты. Өзгөчө көңүл айыл чарба секторундагы машина куруудагы өз ара аракеттенүүгө, ошондой эле гуманитардык чөйрөдөгү байланыштарды чыңдоого бурулду. Тараптар ошондой эле өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмүн жакынкы 5 жылда 500 миллион АКШ доллары өлчөмүнө жеткирүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти.